Ал эми компробаттын өзү боюнча айта турган болсом, компробаттын өзүнү айта турган болсом, компробатка барбагандар, билбегендер, көрбөгөндөр деле каршы берип атышат, каршы сүйлөп атышат, жана ошону пайдаланып, элдин мындай эмесин козутуп атат да, мындай бир ички дүйнөсүн козутуп атат да. Компробаттын жээгине чоңойгон жигитпиз биз. Ошол компробат сол жагынан өзгөн тарабына караса, оң жагынан Сузак районуна карайт. Ошол жерде компробаттын жээгинде компробатка келип балык тутуп, сууга түшүп жүргөн балдарданбыз. Биз кичинекей маалыбызда, биз туул элек маалыбызда компробат жери берилип, суусу берилип, ал жерге плотина курулуп калган экендигин биз өзүбүз өз көз алдыбызда өстүк, ошону көрдүк. Эми компробаттын ушуга чейинки акыбалы кандай эле? Ошол жерде жергиликтүү элдер билет. Алар мени калп айттырбайт. Мына мен азыр айтып атсам, телевидениеден канча калп айтып атат деп айта албайт. Ошол жерде Кызыл Октябрь, Кароол, Куршап, жана Ана Кызыл, ошол жердеги айылдардын элдери баары билет. Ошо компробатка мына 2-3 жыл эле болду кичине бир тынчып калганына. Буга чейин ошол жерге чыгып балык тутсаң дагы пограничтерди карап, качан келип калар экен, келип калса качышыбыз керек деп качып жүргөн күндөрүбүз да болгон. Биз баарын таштап качып, адырлап качкан күндөрүбүз да болгон. Ошол эмелер, чегарачылар, өзбектин чегарачылары келип калды деп. Кээ бирдеги ошол балык тутуп жүргөн балдардын кемелеринен бери, кайыктарынан бери алып кетип калган. Күндөрү болуп атышкан. Балдардын өздөрүн алып кетип калган. Силер эмне үчүн биздин территорияда жүрөсүңөр деп. Ошол жерге малдарды сугарбайсыңар деп кыйнап жүргөн. Киринишке жакындатпай жүрүшкөн. Ошонун баардыгын ошол элдер баарын сезип жүргөн. Бир литр сууну турба менен тартып кеткенге мүмкүнчүлүк бербейт эле. Тарттырбайт эле турба менен эч нерсени. Бирок ошонун баардыгын азыр жокко чыгарып эмне кылдык? Андан сырткары компробатты башкаруу боюнча. Компробатта билбегендер боюнча айтып коеюн, эми жергиликтүүлөр билет. Компробат тосулуп тургандан сууну 2 канал аркылуу кетет. 2 канал аркылуу. Оң жактагы кеткен каналы бул Сузак районунун 4 айыл өкмөтүн, Барпы, Атабеков, Ырыс, Сузак айыл өкмөтүнө чейин ошону сууларын ичип турушат. Андан сырткары мурда көбүрөөк суу берет эле, Базар Коргонго чейин насос менен тартып алып чыгып кетип болчу. Азыр ал сууларды бербей калган. Сол тарабынан кеткен канал боюнча бул баягы Сабай айыл өкмөтү. Кара суунун ичине чейин ошол суу менен камсыз болуп турат. Ушул сууларды башкарууда кыргыздар эч кандай ал жерде өзүнүн катыша албайт эле да. Мына ошол сууларды бизге жөнөткөндө жазында суу керек маалда суу бербей коюп, дыйкандарыбыз баары билет. Суу бербей коюшуп 5 күн, 10 күн, 15 күн кечиккен күндөрү болуп калган. Дыйкандар ызылдап биягы Андижанга чейин, Ташкентке чейин чыгышып суу ала албай жүрүшкөн. Суу керек эмес маалында сууну кое берип иришип, ошол Жийде, Сузак айыл өкмөттөрүндөгү бүт шаалыларды басып кетип, ошонун жегиндеги элдердин үйлөрүн басып кетип, короо жайларын басып кетип, канча кыйналып жүрүштү. То есть булар кааласа сууну бербей коет, кааласа берет, кааласа көп берет, кааласа аз берет. Ушундай болуп жүргөн. Суунун горизонталындагы кааласа 900ге чыгарат, кааласа 905ке чыгарат, 908ге чыгарат, 902ге түшүрөт. То есть каалагандай кылып коюп жүрүшкөн. Эми андай болбойт. Кечээки кабыл алган макулдашуулардын негизинде компробат суу сактагычын биз кошо башкарышабыз. Кантип? Ал жерге биз кошо башкарыш болгондо бир каражат кетирип, же кандайдыр бир расход кылбайбыз. Биз башкарууну көзөмөлдөйбүз. Ошол жерге бизден ар бир сменге 2ден адамыбыз кирип олтурат. Ал жерде круглый сутка смен болот, 2 смен болобу же 3 смен болсо керек круглый сутка. Ошондо 2ден адам кирип отурат. Кирип отурганда бир суткада 6 адам иштей турган болсо, 6 адам дем алып туруп, дагы экинчи суткада иштесе, значит бир 12-18 адамыбыз ошол жерде иштеп турат. Алар эмне кылат? Алар суунун деңгээлин көзөмөлдөйт. Эң негизинен 900дан көтөрүлүп кетпеш үчүн.
900'дөн көтөрүлүп кетсе, айылдарга зыян тие баштайт. Ошонун негизинен карашат. Андан сырткары ошол бизге бөлүнүп берилип аткан сууларды кайсыл маалда канча керек экендигине бөлүп берип турууга мүмкүнчүлүк алышат. То есть сууну башкарууга мүмкүнчүлүк алышат. Биз мындай мүмкүнчүлүккө мурда ээ эмес болчук. Андан сырткары ошол жердеги жергиликтүү элдер, жашаган элдер балык уулоого, мал сугарууга, ошол жердеги суудан насос менен суу жетпеген жерлерге тартып кетип иштетүүгө толук мүмкүнчүлүк алат. Андан сырткары баягы жай айында суу төмөндөп, суу качкан маалда бошоп калган жерлерге мал жайыт кылганга, күрүү чеккенге жана башка калгандарга толук мүмкүнчүлүк алышат. Мына. То есть ушунун бардыгы бүгүнкү күндө мыйзамдын чегинде легалдуу түрдө биз кечээ мына жогорку кеңештен өткүздүк. Мына ушуга каршы болуп атышпайбы? Ушуга каршы болушуп, мен ошол жерде бир эки депутатка айттым, ай, эмнесине каршысыңар? Айткыла. Мына айткыла ачык. Оңдойлуу, эмнесине каршысыңар? Эч нерсе айта албайт. То регламентке тийишет, то конституцияга тийишет, то башка нерсеге тийишет, то Гавасайга тийишет, Жакшынакай жаткан эле. Жөн эле Жакшынакай болуп эле биздин колубузда турган Орто Токойго тийишет. А именно макулдашуу боюнча, мыйзам долбоору боюнча эч нерсе айта албайт. Себеби алардын да көзү жетип турат. Мыйзам долбоору бүгүнкү күндө кабыл алынган мамлекет үчүн эң пайдалуу экендигин алар да көзү жетип турат. Андан сырткары дагы бир эң маанилүү маселени ушул жерде белгилеп айткым келип турат. Мына биз бөлүп бергенде мурда 5731 гектар жерди бөлүп бергенбиз. 1965 жылы. Бул суунун деңгээли 908ге чыкканда. Суунун деңгээли 908, 905тен өткөндөн кийин мына биздин ошол жерде жаткан жанындагы Кызыл Октябрь айылдарга чейин суу басып кетчү. Ошол жерде жогору жаткан Ана Кызыл айылдарын басып кетчү. Ошо Ана Кызылдын ылдыйында шал эккен жерлерди толук жанагы Ош Бишкек жолуна чейин басып кетчү. Ана Кызылдан жанагы өзгөн өтө турган көпүрөнү толук бойдон басып кетчү. Андан дагы өтүп кетчү жогору жака. Мына ушулардын бардыгы ушуга чейин болуп келгенде. Аны эч ким контролдой алган эмес. Эми андай болбойт. 908ден 900гө түшкөндөн кийин ошо компробаттын тегерегинде 1246 гектар жер бошойт. Кайсыл айыл өкмөттөн канча жер бошосо, ошону ошол айыл өкмөт элдерге бөлүп берип, шал эккенге бөлүп берет, жанагы айыл чарбага иштеткенге бөлүп берет, жана ошолорду жасаганга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Эми мурдагыдай шал эгип койсом, эртең суунун деңгээли көтөрүлүп кетип, анан шаалаларымды суу басып кетет деген маселе болбойт. Себеби суунун деңгээлин көтөртпөй биз кармап турабыз. Ошон үчүн чоң башкарып атабыз. Суунун деңгээли 900дан эми көтөрүлбөйт. Биздин элибиз ошол жерде ишеничтүү болот. Суу көтөрүлбөйт. Бул жерге шаал эксе боло берет. Бул жерге айыл чарба өсүмдүктөрүн эксе боло берет. Түшүм алса боло берет. Суу кечегидей болуп басып кетпейт деп ишеничтүү болушат. Мына мыйзам ушуга гарантия берип атат. Анан булар айтып атышпайбы? Макул дейт, ушу мыйзамды кабыл алайлы, а эртең өзбек тарап аткарбай койсо кандай кылабыз деп. Эртең өзбек тарап аткарбай кое турган болсо, бул эл аралык келишимдер бар, эл аралык жоболор бар. Өзбек ошолорго деле карабай, ошолорго деле көңүл бурбай, аткарбай кетип аткан болсо, анда урматтуу биздин жарандарыбыз, биздин башка дагы ырчактарыбыз бар. Алар мыйзамсыз ошол кабыл алынган мыйзамды аткарбай турган болсо, мен ишенем, алар аткарат деп. Эгер аткарбай турган болсо, анда ошол компробат чашасына, компробат суу сактагычына суулар бизден келет го. Суулар башкачадан келбейт го. Суулар Салам Аликтен келет. Так. Суулар Куршап дарыясы менен келет. Суулар Яссы менен келет. Ошол Жазы дарыясынан, Куршап дарыясынан келет. Так. Кара дарыядан келет. Ушунун бардыгы бизден түшөт акыры. Бизден түшүп атпайбы, биздин тоолордон, биздин жерлерден түшүп атпайбы. Ушундай эле болбой кетип атса, биз канча акча керек болсо дагы бөлүп туруп, суулардан башка жака бурушубуз мүмкүн. Башка бир суу сактагач курушубуз мүмкүн. Мунун бардыгы биздин карамагыбызда калып атат. Бизге кээ бирлер айтып атышат,
Биздер ушул мыйзамды кабыл алсак дейт, бизге жогору жака ГЭС курганга же башка кылганга булар уруксат бербейт. Эмне үчүн уруксат бербейт экен? Бул биздин эгемендүүлүк, өзүбүздүн укугубуз. Суубузду кандай пайдалансак өзүбүз билебиз. Biz suunun 900'den көтөрүлбөшүн гана бул жерде гарантия кылып атабыз. 900'den азайып кетсе, толтуруп беребиз деп гарантия алган жокпуз. Компроватты биз сөзсүз толтуруп беребиз деп гарантия алган жокпуз. Анан сырткары ошо компроваттын тегерегинде болуп аткан сөздөргө айтып атышпайбы? Компроватта суунун астында жаткан жерди ушул бизге баалуу дейт да. Урматтуу туугандар, компроваттын астында бүгүнкү күнгө чейин азыр мына 4,5 мың гектар жатат. Жаткан ушуга чейин. Азыр жатат, мындан кийин дагы жата берет. 70 жыл ушуга чейин суунун астындагы жерден биз эмне пайда көрдүк? Эч нерсе пайда көргөн жокпуз. Мындан кийин дагы 100 жыл, 200 жыл суунун астында жерибиз жата берсе эмне пайда көрөбүз? Эч кандай пайда көрбөйбүз. Ошондуктан биз ушул жерде жаткан суу компроватта суунун астында жаткан жерлердин башка жактан туура пайда көрүш үчүн чек араларыбызды бүтүрүп алышыбыз керек. Гавасайыбызды алып алышыбыз керек. Көксерегибизди алып алышыбыз керек. Баястаныбызды алып алышыбыз керек. Кара белесибизди алып алышыбыз керек. Унгар тобубузду алып алышыбыз керек. Ушулардын бардыгы биздики. Мына Кара суудан 100 гектар жерди алып бердик. Өзгөн Сузактын ортосунан 1000 гектар жерди алып бердик. Ушунун бардыгы байлык. Жүздөгөн 100, 200, 500 жыл турса, ушунча жыл ошол жерден биз пайда табабыз. Эл малын багат, эл ошол жерде дыйканчылык кылат. Жер биздин картабызга жазылып, мамлекеттин менчиги болот. Анан биз ошол жанагы 4,5 мың гектар суу баскан жерди суу качан кургаганда жер биздики болот деп сууну карап отура беришибиз керекпи? Так, кичине бир ойлонушубуз керек да. Азыр мына чек аралар бүткөндөн кийин ошол 4,5 мың гектар жер суу кургагандан кийин бизге калсын. Суу качан кургайт бир Кудай билет. Суу токтосо өмүр токтойт. Суу токтосо адамдардын жашоосу токтойт. Ошол 4,5 мың гектар жер суу кургагандан кийин кургак жер бизге калсын. Ушинтип жазып бериңиздер деп өзбектерге азыр мына баары бүткөндөн кайрыла турган болсок, ага чейин силер мына ошол 4,5 мың гектарды биз мына бул өзгөндөн беребиз, же Кара суудан беребиз, же Сузактан беребиз дей турган болсок, жан деп макул болушат. Хорошо, суу кургаганда ушул жер силердики болот деп жазып, Сузактагы мисалы 4,5 мың гектар жерди алып, ал жерге сонун кылып, эгиндерин эгип, дарбыздарын эгип, Өзбекстандын өзүнө жазып алып туруп, жыргап алар 100 жыл, 200 жыл жашай берет. Ошондуктан биз мындай экономикалык жагындагы, эстетикалык жагындагы карашыбыз керек. Жөнөн эле ушул карап отуруп эле жок, биз суунун астында жерди бербейбиз деп тырышып отура бербестен. Адам эгерде ушунчалык керек болсо, турмуш дагы ушундай. Адамдын турмушу да ушундай. Адам кызыңды эң сонун көрүп багасын, өстүрөсүн, кызыңды жакшы көрөсүн, сүйөсүн, кичинекейинен баштап, чоңойтосун, окутасың, анан убагы келгенде күйөөгө бересиң. Эң жакшы көргөн кызыңды дагы күйөөгө бересиң. Себеби ошого турмуш ошого алып келет. Турмуштун чындыгы ошого алып келет. Анан биз жанагы жок, бул биздин жерибиз. Биздин жерибиз суунун астында болсо да биздин жерибиз деп эле сууну карап телмиреп отура бергенибиз менен убакыт өтүп атат. Мына ондогон жылдар, жүздөгөн жылдар өтүп атат. Анын жүздөгөн жылдардын арасында биз элди багышыбыз керек. Мамлекетибиздин коопсуздугун сакташыбыз керек. Мамлекеттин бүтүндүгүн сакташыбыз керек. Мунун бардыгы мамлекет үчүн болуп атат. Мамлекеттин стратегиялык маселелерин, пландарын биз аткарып чечип атабыз. Бул жерде бир партиянын, же бир саясий уюмдун, саясий топтун проблемасын чечип аткан жокпуз. Мына кечээ ошол бизге мыйзам проектисине каршы берген депутаттар өздөрү билбейт эмнеге каршы бергенин. Мен сурап атам, депутаттар, бергиле суроону. Кегиле, мен силерге жооп берейин. Бардыгын айтып берейин. Мына баарын көрсөтүп атамын. Пожалуйста, келгиле. Кайсыл жер туура эмес болуптур? Кайсыл жер жаман болуптур?
Каерден биз утулуп атыппыз? Айткыла. Эч нерсе айта албайт. Эч нерсе дей албайт. Жок, биз каршыбыз. Эмне үчүн каршысың? Жок, биз каршыбыз. Мына көрдүңүздөрбү? Мамлекетке керектүү, мамлекет үчүн, эли журт Кыргызстаныбыз үчүн керек болуп чечилип аткан маалда элдин үмүтүн саткандар. Элдин үмүтүн саткандар. Ошон үчүн мен айтар элем, биз бая президентибиз эң туура айткан башында. Урматтуу депутаттар, бийликке оппозиция болсоңор болгула, бирок мамлекетке оппозиция болбогула деп. Мамлекетке керекпи? Жасашыбыз керек. Мамлекет коргош керекпи? Жаныбызды беришибиз керек. Мамлекет үчүн чыгышыбыз керекпи? Баарыбыз чогуу чыгышыбыз керек.